Бул ыр 1939-жылдарга таандык Кыргызстандын эли бел чечпей күрдөөлдүү эмгектенип жаткан эле. 1941-жылдын 22-июнунда ынтымактуу эмгекчи элдин ыры үзүлдү. Говорит Москва. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра без объявления войны германские регулярные части атаковали наши границы. Мына ушинтип каардуу муздак жылдын тарыхы башталды. СССРдин элдери менен бирдикте фашизмге каршы кыргызстандыктар да көтөрүлдү. 23-июнда мекенди коргоого мобилизация башталып, чакыруу кагаздар таркатылды. Бирок элдин көпчүлүгү чакыруусуз эле өз ыктыяры менен мекенди коргоого даяр экенин билдирди. Алгачкы 2 күндө эле армиянын катарына алууну суранып, шаардык военкоматка 285 арыз түштү. Согуш жөнүндөгү кабар кыргыз элинин кыжырдануусун туудурду. Айыл кыштактарда, шаарларда миңдеген адамдар катышкан чогулуштар, митингдер өтүп, жумушчулар, колхозчулар, интеллигенциянын өкүлдөрү ата мекенди коргоо үчүн күчтөрүн, эмгегин, керек болсо өмүрүн аябай тургандыктарын билдиришти. Булардын арасында акын жазуучуларыбыз бар. 1941-жылы Жоомарт Бөкөнбаев өз эрки менен согушка барып, дивизиялык Мекен үчүн алдыга гезитинин редактору болгон. Анын Кош алаттуу уулум кетти майданга аттуу ырсаптарынан угуп көрөлү. Дүйнөнүн жүзүн өрт алып, кара жалын каптады. Кыяндай жүрөт шаркырап, кызыл кандын акканы. Ушундай апаат күндөрдө уяттан уят эмеспи уулуңдун үйдө жатканы. Барктап багып өстүргөн балаңдын сына өнөрүн, жеримдин бетин булгатпай, желмогуз канын төгөмүн. Алга деген чакырыкка баш ийген жоокерлер айгышкан согушта душман менен бетме-бет кармашты. Өзгөчө 28 панфиловчунун Москваны коргоодогу эрдигин айта кетпесек болбос. Ошентип боордош элдер менен бирге кыргыз эли согуш башталгандан тартып 1418 күн дегенде фашизмди жеңип, өлкөбүздө тынчтыкты орнотту. Бул улуу күн адамзаттын тарыхында кала берет. Мына ошентип аламат согуш биздин жеңиш менен аяктап, бүгүнкү жыргал күндү тартуулап отурат. Албетте, биз жаш муундар алардын эрдигин жеткиликтүү билбей жатканыбыз өкүнүчтүү. Ушундай кырдаалда күнүмдүк жашообузда ушул темага байланыштуу жакшы жаңылык болду. Эмки сөз ошол жөнүндө болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Азыр биз сиздерге жакшы жаңылыкты айталы деп турабыз. Мына бул менин колумдагы Улуу жеңиштин баатырлары аттуу китеп жарык көрдү. Азыр анын автору, Чүй областынын согуш ардагерлер кеңешинин төрагасы, эмгек сиңирген экономист, волейбол боюнча спорттун чебери, Манас жана Даңк ордендеринин ээси Аскар Жумагулов менен маек курмакчыбыз. Биз менен болуңуздар. Абдан мыкты китеп экен. Мына ушул китебиңиз үчүн сизге чоң рахмат. Анда бесе биз азыр убакытты корпостон маегибизди баштай берсек, алгач эле теле көрүүчүлөргө маалымат иретинде улуу ата мекендик согушка Кыргызстандан канча киши кеткен, анын канчасы кайтпай калды, ушул тууралуу айтып берсеңиз. 1941-45-жылдардагы улуу ата мекендик согушка Кыргызстандан бардыгы болуп
statistika boyunca 366 bin kişi vardı. Ondan şondan keyin soğuş bitkenden keyin şu jarımı kelbey kaldı. Tuğra jarımı. Köpçülük uşu kazılgan kişiler Rusya'da kaldı. Ukrayna'da, Germanya'da kaldı, Çekoslovakya'da kaldı. Ошентип жарымы келбей калды да. Согушка кеткендердин арасында сиздин жакындарыңыз бар беле? Тууган эмес, өзүмдөн атам. Мына агы Сүттүбаевдин оğul. Ошо менин атам ошо 41-жылы кетип, 43-жылы мартта каза болду 29 жашында. Келбей калды. Мен ошондо 1,5 жаш, 52 жашта болчумда. Мен 6 айлык бала болуп калгам. Атам согушка кеткенде. Мына ошо келбей калды. Апам 23 жашында жесир калды. Ошол бойдон турмушка чыкпай кетмештеп чыгып касы болду. Мына согуштун азап тозогу кесип мына ушундай. Согушта төрөлгөн балдарды экиге бөлүп коет экен. Аны кандай түшүнсөк болот? Албетте. Согуш убагында каза болсо, атасы каза болуп, энеси биякта жүрүп кандайдыр бир ооруп соргулоо болбосо кандай себеп менен каза болуп калат да. Ошондо атасы да жок, энеси да жок. Муну тоголок жетим дейт. Ошо полная сирота. Экинчи категориясы бар ошо. Атасы согушта каза болуп, энеси менен калган бала. Анан ошол бойдон экинчи жолу энеси турмушка чыкпагандар бар. Мына ушу эки категорияда. Булар согуштуу балдар деп коет, орусча дети войны деп коет да. Мына ушул эки категория бөлүнөт экен да. Мен ушу экинчи категориясындамын. Атам согушка кетип, апам менен жалгыз жетим өстүп. Сиз азыр Чүй областтык согуш ардагерлер кеңешинин төрагасысыз. Бардык маалыматтарды жакшы билесиз. Тактоо иретинде азыр дагы бир жолу айтсаңыз, ушул Советтер Союзунун баатыры деген наамды Чүй областынын канча жоокери алды эле? Чүй областы боюнча республика боюнча 75 жоокер Советтер Союзунун баатыры болду. 30 киши даңк орденинин толук ээси болуп берилет. Ошонун ичинен Чүйдөн Советтер Союзунун баатырлары болуп 23 киши. Жанагы кавалер, толук кавалер орденин алгандардан 5 Кыргызстан боюнча. Бардыгы болуп Кыргызстан боюнча 75 киши Советтер Союзунун баатыры. Ардан да улуттуу бир дос бар, казак, орус бар, татарлар бар, украинецтер бар. Жанагы кавалер орден, толук орден менен сыйлангандар Кыргызстанда 5. Кыргызстанда 30, анын ичинен Чүй областынан 5 киши. Анда эмесе мына ушул Аскар агабыздын айткан маалыматынын далили катары анын жарык көргөн китебин барактап көрөлү. Бул китепте кыргызстандык баардык баатырлар бар экен. Биз азыр Чүй облусунан чыккан Советтер Союзунун баатырларына гана токтололу. Афанасьев Михаил Денисович улуу атамекендик согушта 149 жолу асманга көтөрүлүп, өзүн эр жүрөк учкуч, штурмалоочу соккунун чебери, бомба таштоо жана снайпер катары көрсөткөн эрдиги үчүн кызыл туу, 1-даражадагы атамекендик согуш ордендери жана бир нече медалдар менен сыйланган. 1945 жылы ага Советтер Союзунун баатыры наамы ыйгарылган. 1943 жылы Днепрди кечип өтүп чабуул коюуда көрсөткөн эрдиги жана башка каармандыктары үчүн Советтер Союзунун баатыры, 2 жолу кызыл туу ордени, 1-даражадагы атамекендик согуш ордендери менен сыйланган Беляндра Василий Яковлевич
Кемин районунан болот. Учкуч штурмалоочу звенонун командири Белоруссияны жана Литвадагы салгылашууда Чыгыш Пруссиянын чек арасындагы душмандын коргонуу линиясын жарып өткөн кезде билгичтик менен жасаган согуштук аракети жана көрсөткөн эрдиктери үчүн 1945 жылы Советтер Союзунун баатыры наамын алган Гавриш Иван Фомич Москва районунун Садовая айылынан аскерге чакырылган. Улуу Ата мекендик согушта Курск аймагында Борбордук фронтто согушкан Ванахун Манзус. 1907 жылы Ысык Ата районундагы Милянфан айылында туулган. Орлов Курскедеги айыгышкан салгылашта эрдик көрсөткөн. 1943 жылы курман болгондон кийин ага Советтер Союзунун баатыры наамы берилген. Анын аты Милянфан айылындагы мектепке ыйгарылган. Гадельшин Хамид Габдулович. Советтик чалгынчылар тобу менен душмандын тылында узак убакыт болуп, баалуу материалдарды берип турган. 1944 жылы 22 февралдагы эртиги үчүн Советтер Союзунун баатыры наамы берилген. Жаңы Пахта айылынан аскерге чакырылган. Гришин Иван Александрович 1945 жылы 31 майда Шпрее дарыясын кечкен кездеги көрсөткөн эрдиги үчүн Советтер Союзунун баатыры наамын алган. Аламүдүн районунун Васильевка айылынан болот. Душман менен болгон айыгышкан согушта 2 жолу жарадар болгон. Сиңирген эмгеги жогору бааланып, Кызыл Жылдыз, Кызыл Туу ордендери менен сейленган. Советтик армияда кызматын улап, отставкадагы майор даражасына жеткен. Зверев Николай Александрович Казакстандын Акмола шаарынан согушка чейин үй бүлөсү менен Токмок шаарына көчүп келген. Гвардиянын сержанты, взводтун командиринин орун басары болгон. Днепрди кечип өткөндөгү көрсөткөн эрдиги үчүн 1944 жылы Советтер Союзунун баатыры наамын алган. Бир 1945 жылы баатырдык менен курман болгон Кривошенков Алексей Александрович Актүз айылынан аскерге чакырылган. Согуштагы каармандыктары үчүн 2 Кызыл Жылдыз, Кызыл Туу ордендери менен сейленган. Днепр дарыясын кечип өткөн кездеги өткөөлдү жасоо, күжүрмөн тапшырмасын мыкты аткаргандыгы жана бул учурда көрсөткөн эрдиги үчүн 1943 жылы Советтер Союзунун баатыры наамын алган. Мирошниченко Николай Прокофьевич Москва районунун Садовая айылынан. Гвардиянын ага лейтенанты, немецтик фашисттик басып алуучулар менен болгон күрөштө көрсөткөн каармандыгы үчүн СССР Жогорку Советинин президиумунун указы менен Советтер Союзунун баатыры наамы берилген. Ал 1945 жылы согуш тапшырмасын аткарган кезде курман болгон. Немцев Иван Спиридович Кемин районундагы Быстровка айылында жетимдер үйүндө чоңойгон. Сержант, пулеметчилар бөлүгүнүн командири. 1943 жылы жайында Белград алдындагы чабуулдагы согушта көрсөткөн эрдиги үчүн Советтер Союзунун баатыры наамы берилген. Панфилов районундагы Чалдыбар айылынан аскерге чакырылган Николенко Павел Федорович гвардия лейтенанты, аткычтар ротасынын командири болгон. 1943 жылы көрсөткөн эрдиги үчүн Советтер Союзунун баатыры наамын алган. Улуу Ата мекендик согуш ордени жана медалдары менен сыйланган. Овчаров Степан Семенович Калинин айылында жана Токмок шаарында бир нече жыл жашаган. Гвардиянын сержанты, Замбрек тобунун командири. 1944 жылы Днепр дарыясын кечип өтүүдөгү салгылаштагы эрдиги үчүн курман болгондон кийин
Советтер Союзунун баатыры наамы берилген. Сокулук районундагы Гавриловка айылынан атамекенди коргоого аттанган гвардиянын ага лейтенанты, аткычтар батальонунун штабынын башчысы болгон Пантелеев Гаврил Фролович. Волгага кире бериштеги салгылашуудагы көрсөткөн каармандыгы жана башка эрдиктери үчүн 2 Кызыл Жылдыз ордени жана медальдар менен сыйланган. Советтер Союзунун баатыры. Пичугин Дмитрий Николаевич улуу атамекендик согушта аскердик чалгынчынын милдетин жогорку деңгээлде аткарып, Белоруссияны бошотууга катышкан. Согуштагы каармандыгы үчүн Кызыл Жылдыз ордени менен сыйланган. Калинин районундагы Сосновка айылынан атамекенди коргоого аттанган Пономарев Иван Семенович. Аткычтар полкунда бөлүмдүн командири, гвардиянын ага сержанты болгон. Днепр дарыясын кечип өткөндөгү тапшырманы аткарып, эрдик көрсөткөндүгү үчүн курман болгондон кийин Советтер Союзунун баатыры наамы берилген. Романютин Александр Иванович, ага лейтенант, танкага каршы замбиректер взводунун командири. Согушта көрсөткөн эрдиги үчүн Советтер Союзунун баатыры наамы ыйгарылган. 1945-жылы жеңиш парадына катышкан. Пономарев Павел Сергеевич, Москва районундагы Беловодск айылынан, ага сержант. Согушта Днепр дарыясынын оң жээгиндеги плацдарымды душманга алдырбай кармап турууга катышкан. Немецтик фашисттик басып алуучуларга каршы согуштагы эрдиги жана каармандыгы жогору бааланып, Кызыл туу жана 1 даражадагы улуу атамекендик согуш ордендери менен сыйланган. Сокулук районунун Кызыл туу айылынын тургуну, комсомолдун мүчөсү, гвардиянын сержанты Свечников Павел Семенович. Танкага каршы артиллерия полкунда замбирекчи болгон. Днепр дарыясын коргогон кезде эрдик көрсөткөн. Ага Советтер Союзунун баатыры наамы берилип, 1944-жылы оор жараттан каза тапкан. Василий Степаненко Беловодск айылында жашаган. Минометчиктер батальонунун командири, гвардиянын капитаны. Немецтик фашисттик басып алууда согушта көрсөткөн эрдиги үчүн Советтер Союзунун баатыры наамы берилген. Ал 1945-жылы баатырдык менен курман болгон. Анын ысымы Беловодск айылындагы номер 2 орто мектепке жана бир көчөгө коюлган. Трясин Ермингельд Васильевич, минометтук батальондун командири. Одер дарыясын кечкендеги чоң эрдиги жана дарыянын башындагы плацдарымды ээлегендиги үчүн 1945-жылы Советтер Союзунун баатыры наамы берилген. Ысмайылбек Таранчиев 5 күнгөй айылынан атамекенди коргоого сапар тарткан. Оренбургтагы учкучтардын аскердик авиация мектебин бүтүрүп, кенже лейтенант учкуч штурмалоочу болгон. Эстонияны бошотуу үчүн болгон согушта күйгөн самолетун фашисттердин топтолгон танкаларын карай багыттап, 6 танканы жана бензин куюучу жайды жардырып, өзү да ошол жерде курман болгон. Советтер Союзунун баатыры наамы берилген. Кызыл Жылдыз жана 1 даражадагы улуу атамекендик согуш ордендерин алган. Сокулук районундагы Шалты айылынын тургуну Дүйшөнкул Шопоков 1941-жылы 16 ноябрда Дубосекова кесилишинде душмандын 50 танкасына каршы болгон согушта өлбөс өчпөс баатырдык көрсөтүп курман болгон. Көрсөткөн эрдиги үчүн 1942-жылы Советтер Союзунун баатыры наамы берилген. Анын ысымы Бишкек шаарындагы башкы көчөлөрдүн бирине
Сокулук районунун кичи шаарчасына коюлган. Эми даңк орденинин толук ээлерине да токтоло кетели. Бокарев Иван Васильевич, ага сержант, эр жүрөк жана кайраттуу чалгынчы. 1 жылдын ичинде Бокарев 3 сыйлыкка, Луцк жана Житомирдин алдындагы согуш жана Польшадагы ийгиликтүү чалгындоо операциясы үчүн даңк орденине татыктуу болгон. Согуштан кийин мекенине кайтып, чарба иштеринде эмгектенген. Буханцев Кирилл Иванович, ата мекенди коргоого Лебединовка элинен аттанган. Старшина, взводдун командиринин орун басары. Улуу ата мекендик согуш жылдарында көрсөткөн эрдиги үчүн жогорку сыйлыктарга 2 даражадагы улуу ата мекендик согуш, 3, 2, 1 даражадагы даңк ордендери, каармандыгы үчүн, Москваны коргогондугу үчүн медалдары менен сыйланган. Согушка чейин кант заводунун жабдуулары менен бирге Токмок шаарына эвакуация болуп келген Дудко Федор Иванович, замбирекчилердин командири. Познан шаарын алуудагы жасаган эрдиги үчүн 1945-жылы 31 майда 1 даражадагы даңк орденин, андан кийинки каармандыктары үчүн 1946-жылы 15 майда СССР Жогорку Советинин президиумунун указы менен 2, 3 даражадагы даңк ордендеринин ээси болот. Познань шаарын алгандагы эрдиги үчүн 1945-жылы 31 майда 1 даражадагы даңк ордени менен биздин дагы бир жердешибиз гвардиянын ага сержанты, замбирекчилердин наводчиги Исманов Хусайин сыйланган. Сокулук районундагы Орок айылынан согушка жөнөгөн жаш өспүрүм майдандагы эрдиги жана каармандыгы үчүн Кызыл жылдыз, 3, 2 даражадагы даңк ордендерине да татыктуу болгон. Бүгүнкү күндө республика боюнча согуштун ардагерлеринин канча калды, канчасы тирүү? Ошол согуштан кайтып келгендердин ичинен Кыргызстан боюнча 8 киши калды. Анын ичинен шүйдө экөөлө 27-жылкы кишилер мына 99-та. Экөөдөм картайды. Экөөдөм Чайлы районунун Карабата шаарында жашайт. Биз аларга барып кабар алдык, тарттык. Анда эмесе алар тууралуу сюжетти сиз менен чогуу көрсөк. Бул сиздер көрүп турган Кара Балта шаары. Согушта курман болгондорго арналып коюлган эстеликтен алыс эмес көчөдө согуштун ардагери 98 жаштагы Антон Шальников өзү жалгыз жашайт. Ага көз салып, кийим кечегин, үйүн, короо жайына камкордук көргөн кошуналары Усман менен анын келинчеги. Бүгүн Антон Семенович үчүн өзгөчө күн. Аскер кийимин кийип, куду эле парадка басчудай болуп жазанган. Май күнү ал фронттогу, тылдагы замандаштарын, ошол учурдагы жашоо турмушту эскерет. Bular panfilovchilar ekan. Bular mening kumirim ele. Esimde 1941-yılı sentyabr ayında
Kırgız çoğkerlerinden turgan 316 Atkışlar Diviziyası tüzülgön. Bunu General Mayor Panfilov jetek alıp maşıktırmadı. Kırgızistan'ın aymağında bundan başka 385. Atkışlar Diviziyası, 4. Atkışlar Brigadası tüzüldü. Ulutluk kavaleriyalık diviziyalardan 40. jana 153. Atkışlar Brigadaları çıgışçı göstö jönöşkön. Mana men uşular menen birge bolsam dep seçümün. Oşentip 17 yaşka çıkıp çıkpay ata mekendi korgogo jönödüm. Soğuş kançaga sozulарын, kayra kelebispi, kelbebispi, bul yetip atkan biz üçün dağı, usatıp jakkanlar üçün dağı kavuşmak ele. Biroq eldin ümitinde düşman talkalanıp, jengiş bizdiki bolat degen işeniş bar boluçu. Mintip 98 yaşka çıkıp olturam. Ayalım eva gele kasa bolgan. Baldarım Moskva tarapta. Alıp keteli deydi. Benim mekenim Kırgızstan. Ölsem uşul jerde öleyim. Manavul altında olan Kırgız gelinim. Koşnalarım göğüm koyat. Dep boldu oy. Получается. Дедушка колет, я убираю, сарайчик складываю. Ayaldır soğuşta zor güç bolğanın. Hazır mına menin bay biçemen baykasa bolam. Beni yaşartıp, öň tüs berip, ömrümde usartıp jatkan uşul ayalım. Özü 89 yaşta. Menden 10 yaş küçük dep tanıştıra gitti. Майрамга bir gün kalganda Жайыл районунун ардагерлер кеңешинин төрагасы Апан Абдыкеев менен экинчи ардагердикине үйүнө бардык. Konup Nikolay Nikolaevичтің үйінде отырып отырбыз. Николай Николаевич соғыс кейін аяқтап қалған кездерде 44 жылдан баштап армияға шақырылып, соғыс
бүткөндөн кийин жана 6 жыл ошол жерде кызмат өтөгөндөн кийин өзүнүн кичи мекенине Калин органына келген болчу. Ошондон бери ошол жерде жашайт. Өзү мээнеткеч, абдан эмгекчил киши. Бул киши менен сыймыктанабыз. Привезли в Башкирию. Станция Алкина-2. 1944 эле Башкирияга барып токтодук. Биз ал жерден машыктырып, анан фронтка алып кетти. Полк расформовали. Нас привезли в Владимир. Летний лагерь. Эмне унчукпай калдың? Улай бер, деди байбикеси. Эмнен айтайын? Айгызсаң согушта мекен үчүн курман болгондордун жаткан жери жайлуу болсун. Бул аламатты эстегимде келбейт. Айткым дагы келбейт. Менин тилегим ушул ал күндөр кайталанбаса экен деп тилейм. Фронтка кеткенге чейинки тылдагы окуялар көз алдыма бүгүнкүдөй элестеп турат. Фармацевтикалык клиникачы. Анда согушта жарадар болгон жоокерлерди аман алып калууга далалат кылып жатышпадыбы? Ал эми курорт лагериндечи даркына даба болушуп, күчтен берип, кайрадан фронтко жөнөтүп жатышпадыбы? Баары фронтко, баары жеңиш үчүн деген уран алдында аялдар, чалдар, балдар, кыскасы баарыбыз эгин дан өстүрүп, тамеки жулуу кийимдерди вагондо фронтко жөнөткөнбүз да. Москва, Ленинград шаарларынан, Украина, Краснодар аймактарынан келген кичинекей балдарчы. Аларга камкордук көрүп атышпадыбы? Алар үчүн Кыргызстан экинчи мекени болуп калды да. Мындан сырткары Кыргызстанга көчүрүлгөн согуш талаасындагы курал жарак, ок дары, кийим-кечек тиккен завод, фабрикалар. Мына ушуларды иштетпедикпи? Буларды бекеринен иштетпептирбиз. Муну мен согуш талаасына барганда түшүндүм. Патриоттук сезимим күч алып, душманды талкалап, тылдагыларды асап ташактан куткарып, ата мекенибизди бактылуу кылгым келди. Тилегим орундалды. Мына бүгүн бактылуубуз. Ооба, улуу ата мекендик согуштун фронтунда 369 миңге жакын кыргыз жоокерлери баатырларча күрөшүп, 150 миңден ашык жоокерлер орден, медальдар менен сыйланышып, 29 адам даңк ордени менен. Ал эми 74 жоокер Советтер Союзунун баатыры наамына ээ болушкан. Согушта Кыргызстандан барган 130 миңден ашуун жоокер кайтпай калган. Алар ар бирибиздин жүрөгүбүздө сакталат.